Дагы бир зөөкүр кармалды. Сузакта 15 жаштагы кызды өгөй атасы зордуктап келгендиги үчүн өгөй атасы кармалып 2 айга камакка алынды. УКМК башчысы Камчыбек Ташиев бутун көтөрүп шпагатка отуруп, жаштарды спорт менен машыгууга чакырды. Шаардын таг ортосуна дагы сейсе болобу? Видео ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койду караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. 10 мүнөттүк убактыңызды аябастан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сузакта 15 жаштагы кызды зордуктап келген өгөй ата 2 айга камакка алынды. 15 жаштагы кызды зордуктоого шектелген өгөй ата соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. 16 апрель күнү Чүй облустун Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгына райондун балдарды социалдык жактан коргоо башкармалыгынын адиси арыз менен кайрылган. Анда 1982 жылы туулган Жаран көп убакыттан бери жашы жете элек 2009 жылы туулган өгөй кызына карата физикалык зомбулук көрсөтүп, зордуктап жыныстык катнашка барганын окуя Жалал Абад облусунун Сузак районунун Малбазар көчөсүндө болгонун билдирген. Аталган маалымат Ысык Ата риптин маалыматтардын электрондук журналына катталып, 2009 жылы туулган кызга карата медициналык, соттук, психологиялык экспертиза дайындалган. Жана 19 апрель күнү Сузак риптин тергөө кызматы тарабынан зордуктоо менен кылмыш иши козголгон. 21 апрель күнү козголгон кылмыш ишинин алкагында кылмышка шектөө катары 1982 жылы туулган Жаран кармалып, Сузак райондук соту тарабынан 2 айлык мөөнөткө камакка алынган. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Кара сууда дарыядан ок дарылар табылды. Кара суу райондук ички иштер башкармалыгынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматына Кара суу районунун аймагында Жаран ок дарыларды сактап жүргөндүгү тууралуу маалымат түшкөн. Бул факты каттоого алынган. Чогултулган материалдар куралды ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү негизинде кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө амалдары башталган. Анын жүрүшүндө Кара суу районунун тургуну кылмыш ишине тиешеси бар экендиги аныкталып, анын көрсөтмөсүнүн негизинде Ак Бура дарыясына кароо жүргүзүлүп, жалпы 75 даана 5,45 калибрлүү ок табылган. Учурда кылмыш ишине тиешеси бар башка туулдарды аныктоо максатында ыкчам тергөө амалдары уланууда. Бишкек шаарынын вице-мэри Рамис Алиев түштөнүүгө чыгып бара жатып, жагымсыз окуяга туш болгонун айтып, видео жарыялады. Видеодон аял кишинин жолдун четинде заара ушатып жатканын көрүүгө болот. Ушундай жагымсыз окуяларга көп туш болом. Состармакка 30% чыгарам дейди ал. Баткендин кулпун айы Орусия менен Казакстанга экспорттоло баштады. Айыл чарба министрлиги маалымат таратып, Кадамжай районуна караштуу Ак Турпак айыл аймагындагы Кызыл Алтын айыл чарба кооперативинде 14 киши иштейт. Алар клери сортундагы кулпунайдан 1 гектардан 30 тоннага чейин түшүм жыйнап, 1 килограммын 420-430 сомдон Орусия Казакстанга экспорттоп жатышканын билдирди. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Ташиев Россиянын элчиси менен жолугуп, камактагылар бошотулду.
Камчыбек Ташиев Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Бакуновду кабыл алды. Жолугушууда буга чейин кармалган 4 жаран боюнча маселе каралды. Бул тууралуу бийликке жакын Вечерный Бишкек басылмасы жазды. Жыйынтыгында тергөө камактагылардын баш коргоо жарасын үй камагына өзгөртүү чечимин чыгарды. Алар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин куралдуу кагылышууларда жалданмаларды тартуу жана колдонуу беренелер боюнча кармалышкан. The notorious Conor McGregor! Айдоочулардын ортосундагы жаңжал мушташ менен аяктады. Эки айдоочунун ортосунда жаңжал чыгып, кыска убакыттын ичинде мушташка айланган. Ачууланган айдоочулардын бири каршылашынын унаастын алдыңкы терезесин муштуму менен сындырып жиберген. Булак Сокол Медиа. Жол жээгинде ушатып жаткан жарандардын видеосу тарады. Социалдык тармактарда жол кыймылы учурунда этикага жатпаган көрүнүш тартылган видео тарады. Видеодо айдоочу унасын жолдун жээгине токтотуп, андан түшкөн эки адам ачык эле жерге ушатып жатканы көрүнөт. Окуя кайсыл жерде жана кайсыл убакта болгону азырынча тактала элек. Интернет колдонуучулары мындай жорукту сындап, коомдук тартипти сактоо зарылдыгын белгилешүүдө. Камчыбек Ташиев жаштарды спорт менен машыгууга үндөп, өзгөчө сүрөттөрүн жүктөдү. Жаштар спорт менен машыккыла Камчыбек Ташиев спорт залда. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев соц тармактагы баракчасына спорт залдагы сүрөт, видео тасмаларын жүктөп, жаштарды спорт менен машыгууга үндөдү. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.